Ысык Көл облусунун эли былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл чөп кымбат деп санаркап кыштан аман эсен чыгуунун айласын көрүшүүдө. Былтыр жан дээрлик жаабай кургакчылык өкүм сүрүп, чөптүн өсүшүнө өзүнүн залакасын тийгизген. Анын кесепетинен бир жайда эки жолу чөп чабыла турган жерде кургакчыл болуп, бир эле жолу чапканга жетишишкен. Бирок 5 жылдан бери чөп сатып келген Сүйүн Султаналиев алуучулар аз, чөп жетишерлик экенин билдирет. Чөп мына базарда Кудайга шүгүр. Самандын баалары будай самандыкы 180ден 220 сомго чейин болуп атат. Чөптү баягы жакшы самандар ошо 220 сомдон кетип атат. Арпа самандар болсо 280ден 320-330 сомго чейин сатылып атат. Былтыркы караганда чөп Кудайга шүгүр 400ден 450 сомго чейин болуп атат. Өзүбүздүн эле чөп кенен жетип атат. Чөптө эле катчылык эмес, силос бар. Силос деле келип атат. Силос 10 сомдон 13 сомго чейин сатылып атат. Базарда сатылган баалары да. Быйыл көп жылдык чөптүн аянты 67284 гектарды түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 1082 гектарга көп. Силоско кукурузаны себүү аянты 1975 гектарды түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 207 гектарга азайдалган. Ал эми учурда Каракол шаарында малга берилүүчү жемдин баасы, арпа жемдин баасы килограммына 20 сом 80 тыйын болсо, буудай жем 20 сомдон, кукуруза жемдин баасы 19 сом 40 тыйындан бааланууда. Мурдагы жылы түшүм көп болгон себебинен былтыр арзан болгон, бирок былтыр деле жайында деген ысык уруп кетпеди. Ошонун себебинен деген дыйкандар малга чөп тоюп аз болуп калды, бирок ошонсо да арзан быйылчы. Себеби биз арзан сатканга аракет кылып атабыз да, колдон келишичи. Улпактын баасы 17 сом 50 тыйын килограммы, арпа жемдин баасы 20 сом 80 тыйын, буудай жемдин баасы 20 сом, кукуруза жемдин баасы 19 сом 40 тыйындан айланат. Ошондой менен биз мүшөктөп сатабыз. Ошо ундун баасы 1450 сом. Жана ошо буудай арпанын кабыл алуу, биз азыр буудайдыкы 19 сом 20 сомго чейин кабыл алабыз. А так буудай арпанын кабыл алуусу 18 сом 17 сом 50 тыйын тегереги да. Акыркы жылдары чөптүн баасы жылдан жылга кымбат болуп, мындан улам фермерлер союз учурунда кеңири колдонгон ыкманы кайрадан жандандырууга өтүп жатышат. Анда малчылар жүгөрүдөн силос даярдашууда. Ал биринчиден арзан болсо, экинчиден мал жандыктарды сапаттуу тоюттандырууга болот. Мындай ыкманы райондогу мал көп баккан фермерлер колдонууга аргасыз болуп жатат. Эми быйыл сууга суу маселеси көйгөй туудурбай, аба ырайы жакшы болуп берсе, мындай көйгөй жаралбай, мал жан аман болуп, элдин көңүлү да токтурмак. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Аты Көл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.